Салам достор, биз силер менен PowerPoint программасында дал ушундай анимация жасаганды кантип үйрөнөбүз. Кайра кеттик. Силер менен чогуу дал ушундай анимация жасаганды чогуу үйрөнөбүз. Анда эмесе кеттик. Биринчиден достор, бул жерге мышканын оң жагын басып, создать бөлүмүнөн презентация Microsoft PowerPoint. Бул жерге видео кеттик. Пустой. Бул жерден мындай кылып, бул жерге пустой ачыш керек. Андан кийин фигурага келебиз. Урматтуу достор, фигурадан моундай болгон прямоугольникти чызып алабыз. Бунун түсүн ол жерден бир аз ушул темпте жасап алабыз. Бул жерден анан заливке фигуранын немесин алып салабыз. Заливке эмес, так, контур. Тура эле мына контур фигуранын немесин алып салдык, четиндеги жазыгын. Андан кийин бир аз мындайраак кылып. Андан кийин достор кайра келебиз, ставка бөлүмүнөн кайра фигурага киребиз. Кайра ушул бөлүмдөн прямоугольникти тандайбыз. Прямоугольникти тандап, моундай бир бөлүкчө чызып алабыз. Бул бөлүкчөнүн дагы контур фигуранын немесин алып салышыбыз керек. Бул жерде заливкадан ак цветти тандап алабыз. Copy paste кете берет, Ctrl C. Копировать этебиз достор. Копировать этип кайра вставить этебиз. Копировать, кайра вставить. Кайра ошондой кылабыз. Дагы бир ирет. Анда эмесе. Кайра ставка бөлүмүнөн фигура бөлүмүнө келебиз. Кайра прямоугольникти тандайбыз достор. Могул жерине бир акыры моунчалык бир чызык чызып алабыз. Бунун эмесини сарык, даже сарыга боёп алсак деле болот. Ал жерден контур фигуранын артындагы цветин алып коебуз достор. Без цвета болуш керек, билесиңер. Анан буну Ctrl C, Ctrl V. Мындайча айтканда copy paste. Бул биздин жолубуз. Мына достор, биздин жолубуз буйруса даяр. Андан кийин кайра вставка бөлүмүнө кирип, кайра прямоугольникти алабыз. Бул жерге примерно чызып алалы. Бул жерден тоже контур фигура, нет контура. Мындайча айтканда, бул чекесинде неси турат, чекесинде бир бөлүмү турат, ошол бөлүмүнү жокко чыгарып алабыз. Кайра бул жерге фигурага келебиз. Кайра. Бул жерден түсүн бир аз ушундайраак сыяктуу кылып алабыз. Бул жерден бир адашпаш үчүбүз бир карап алсак болот. Бул жак жашыл экен. Туура эле кетип атканбыз. Бул жактын формат бөлүмүнө кирип, заливкадан жашылды тандайбыз достор. Анан бул жерден
Biraz сағартат екенбіз. Бұны мышканың оң жағын басабыз достар. Бұл жерден формат не деген бар? Фигура деген бар. Бұл жерден заливканы басабыз. Бұл жерде biraz дайрақ жылдырсақ, прозрачность. Biraz жылдырсақ, бұл жер ағара түшөт. Biraz эле, өтө көп эмес. Майра бұны жабабыз. Көрдүңөрбү, заливка туруп калган жер могул жерде линия болуп калат. Буну жок кылыш үчүн формат бөлүмүнө кирип, контур фигураны басабыз дагы нет заливка кылабыз. Ортосунда көрдүңөрбү? Сызыгы жок болуп калды. Байкадыңар да. Мына буюрса биздин жолубуз даяр. Могул жак көрүнбөй калыптыр, biraz. Olacak biraz görünmeye kalıptır. Yine dostlar. Gördüğünüz hazır kayra bunu pass center'ım. Ortada olup koyduk. Mına buyursa jolubuz dayar. Бұл жерге келдик. Мен загрузка бөлүмүнө бүт бардыгын уже скачать этип алганмын. Буну кантип скачать этебиз? Бул чөптү мындай кылабыз. Дагы кичинертебиз. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Мындай кылып туруп, мышканын оң жагын басаңар, группировать все кылып койсоңор. Biraz чоңойтуп койсоңор. Biraz чоңойтуп койсоңор, болот. Көрүнүктүү эле болтабы достор? Так, андан кийин келдик. Бул сүрөттү кантип алдым десеңер, могул жерде анимация Grace чөп, мисалы. Ошол жерден анимация Grace деп туруп жазсаңар, ошол сүрөттөр чыгат. Андан кийин кеттик, ставка бөлүмүнө келип, рисунки бөлүмүнөн кайра загрузкага киребиз дагы. Бизге эмне керек? Бизге дарак керек. Бул даракты алабыз. Biraz кичинертебиз, карап, фантазияңарга карап, ошол дайым болуп атат, окшошуп атабы? Окшошуп атат. Так. Андан кийин бул даракты кантип скачать эттиңиз десеңер, могул жерден анимация 3, мындай айтканда дарак же болбосо орусчасын жазсаңар деле чыгат. Андан кийин кайра вставка бөлүмүнө келип, рисунки бөлүмүнөн бизге машина керек. Эки машинанын сүрөтү. Бири могул жака кетсин. Biraz кичинертебиз. Эми бири дагы biraz кичинерээк болот. Примерно экөө окшоду. Буну бирөөсүн бул жака коебуз. Бирөөсүн бул жака коебуз. Biraz кичинертебиз дагы. Эми буга урматтуу достор анимация кошуп чыгышыбыз керек. Кантип анимация кошобуз? Бул машинаны тандайбыз. Бул машинаны тандагандан кийин бул жерде анимация деген бөлүм бар. Анимациядан дополнительныйды басабыз. Линия деген бар, Ошол линияны басканыңарда өзү монтип чыгып калат. Могу параметр эффекти деген бар. Справаны бассаңар, бул машина оңго кетет, Бул машина оңго кетет. Бул жерде, могул жерде началосуну с предыдущим кылып коебуз.
башталат, сразу башталсын деген. Анан могул жерде область анимация деген бар. Могул жерден мындай бассаңар параметр эффектов деп турат. Буну плавный начало менен окончаниясын өчүрүп салабыз. Түшүнүңөр, өчүрүп салгандан кийин могул жерде длительности примерно 10 коебуз. Мисалы мынтип текшерсеңер деле болот. Окшоп атабы? Кетти. Бул машина экинчисин дал ушундай форматта жасайбыз. Линияга келебиз. Бул жерден параметр слева болот да. Слева. Бул жерден бунусу дайым болду. Кетти. Бул жерин production, бул жерин где-то 9 кылып коебуз. Бул тезирээк кетсин. Бул машинабыз. Бул жерден өчүрүп коебуз. Так. Монтип бассак деле болот. Бул тезирээк кетет. Андан кийинки достор, кайра вставка бөлүмүнө келип, рисункиден кайра эмнени алабыз? Бизге адам бала менен баланы алабыз. Мондай алып туруп, мыягын тартып койсок, бала бул жакты карап калат. Мисалы, мондай. Буну деле анимация бөлүмүнө киребиз. Жакшы караңыздар, линияны басабыз. Линиядан слева кылып туруп, слевадан могул жака уже чыгарып салабыз. Буну деле дал ушундай кылабыз, достор. Параметр эффекти эмесин өчүрүп коебуз. Бул жерин 10 кылып коелу, мисалы. Мындай кылсак, текшерсек болот. Уже даяр. Андан кийин кайра вставка бөлүмүнөн келип, бизге бул канаттуулар керек. Канаттууларын бир аз кичинерээк кылып, буну дагы анимация бөлүмүнө кирип, линияны тандайбыз. Параметр справа, оң жакка кетет бул. Мындай кылып койсок болот. Уже чыгып кетет. Production бул 10 кылып коелу. Буну деле бул жерден алабыз, параметрга киребиз. Өчүрөбүз. Мынтип текшерсек деле болот, Учуп кетип атат. Бул деле даяр. Андан кийин келдик. Кайра акыркы бизге булут, небо. Так, буну анимацияга кирип, кайра ушул бөлүмдөрдө эле аткарабыз, достор. Мындай кылып коелу буну. Буну бир аз өтөрөктөн баштап коелу. Он бир кылып коелу, мисалы. Параметр. Өчүрүп салабыз. Анан, достор, бизге дагы эмне керек? Музыка. Кайра вставка бөлүмүнө киребиз дагы. Звуки, на компьютер. Биз уже сохранить этип алган музыкабыз бар. Бул даяр. Буну коебуз дагы скрыт при показе дегенде жаап салабыз. Анан бул жерден, где-то 14 секунд болот. Бул жерди көтөрүп, алдыга чыгарып коебуз. Анимация бөлүмүнө киребиз. Буну да предыдущий кылабыз. Буйруса, биздин слайдыбыз дайын болду. Мына, достор, силер менен чогуу күткөн слайдыбыз даяр болду. Буйруса, могул жерге кирип, сохранить как, рабочий стол тандайсыңар. Андан кийин TIFF файлга келип туруп, презентация PowerPoint эмес, видео MPEG, MPEG MP4. Мындайча айтканда, бул жерден 1 деп туруп сохранить бассаңар, бул жерден операция кетет. Ошол, достор, урматтуу достор, силер биз менен чогуу болгонуңар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз, достор.
Биздин каналдан алыстабаңыздар. Сөзсүз түрдө лайк, комментарий жана подписацияны унутпайбыз, достор. Мына буюрса биздин видеобуз даяр болду. Мына достор,